Миргүл Темирбаева Сары Челек айылынын тургуну үй бүлөсү менен 10 жылдан бери конок үйүн иштетип келет. Жылдан жылга туристтердин саны арбын болууда. Тапкан жылдык кирешеден үй шартын жакшыртууга аракет кылат. Бирок жетишсиз шарт болуп, натыйжада социалдык келишимдин негизинде каражат алган. Кийин 100 миңди эме кылып калдык биз угуп. Кийин ушу соцконтрактка 100 миңди алып, диванга заказ берип, сразу эле анан кийин кошумча акча беришип турду, кайнатамдар кредит алып. Ошентип бүтөрдүк, былтыртан баштап иштетип атабыз. Быйылкы жылда сезон кандай болду? Быйылкы жылдын сезону аябай жакшы. Былтыркы алган кредит полный жаптык, Кудайга шүгүр, жакшы. Быйылкы жылда Өзбекстан Республикасынан коноктор көп келүүдө, туризм тармагын өнүктүрүүдө тазалыкты, мыкты деңгээлде тейлөөнү уюштуруу зарыл. Андыктан кийинки жылда атайын 2 орундуу коттедждерди салуу максаты бар экенин айтат. Бизге аябай жардам берди, 100 миң айрыкча. Анан мындан ары өзүбүз аракет кылып, ошо мамлекеттен алган эмебизге рахмат, ошо Садыр Жапаровго. Абдысаттар Андабеков болсо жыгач буюмдарын жасап сатыкка чыгарууда. Ал жасаган идиш-аяктар өзгөчө сапаттуу, өзгөчө улуттук тамак аш салганга камдалган табак, чөмүч чыныларына кардарлары арбын. Көп нерселерге жетишпей, мындай техникаларды сатып ала албай жүргөн убагыбызда ушул соцфонд тарабынан сунуш кылынды. Ушундай жардам болот деген. Эми ушу жардамды алып, анан кичине өнүктүрдүк. Мындай материалда инструменттер Европадан мындай өзүнүн атайын чыккан акыркы технологиядагы ушу назик, мындай тонкий иштерди аткара турган сапатка келдик да эми ушудан. Социалдык келишим натыйжасын берди. 100 миң сом каражат болсо да, ишкердикке бир топ өбөлгө түзүп, көмөкчү болот. Райондун аймагында быйыл 283 үй бүлө ишкердикти баштады. Алардан 14 үй бүлө туризм тармагына каражат алышкан. Бул 4 жылдан иш алып барып атабыз. Бул социалдык келишим президенттин колдоосунун негизинде. Мына ушул туризм боюнча биз баягы социалдык келишим бизнес план жазган жарандар биздин район боюнча 14 үй бүлө алган. Мына азыр көрүп атасыздар. Булар азыр ошо социалдык келишимдигинде өзүнүн оюн, бизнес планын жазуу менен өзүнүн оюн ишке ашырып, элдерди баягы туристти туризмди өнүктүрүп атышат. 2025 жылы 876 үй бүлө социалдык келишимдин негизинде 100 миң сомдон каражат алды. 3 жылдан берки социалдык колдоо өз натыйжасын берүүдө. Ал арада туризм тармагынын өнүгүүсүнө чоң өбөлгө түздү. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Аксы районунан.